Adırgazılıkın altından argıma buradan aramaş. Argıma gülük beysi yok, şunun hayırlı buyuresi yok. Азыр видеодон көргөнүңөрдөй, бул Манас айтуу. Биз эмне үчүн Манасты уктук? Анткени Манас эпосы бул байыркы storytelling. Storytelling бул баяндоо, айтып берүү, чеберчилик менен көркөмдөп, уккулуктуу, жеткиликтүү кылып айтып берүү өнөрү азыркы заман бап тилде storytelling деген терминге байланган. Storytellingдин омурткасы факт плюс эмоция. Storytelling кыргыздарда байыркы замандардан эле келе жатат. Буга бир эле мисал 1000 жылдык тарыхы бар Манас эпосы. Манас эпосын тамга тааныбаган эл эч жерге көчүрүп, түшүрүп отурбай эле ооздон оозго өткөрүп жүрүп, биздин илим, билим, технология өнүккөн доорго жеткирип берди. Манастан башка кыргыздарда миңдеген фольклордук чыгармалар бар. Алардын арасында эпостардан тартып, жомок, легенда, уламыш жана башка жанрдагы storytellingдер жашап келет. Силер жакшы билесиңер, эски уламыш жомоктордун көпчүлүгү илгери бир заманда же бар экен, жок экен. Илгери бир заманда абышка кемпир болгон экен деген сыяктуу сөздөр менен башталат. Силер деле жомок угуп чоңойсоңор керек. Көбүнчө жомокто айткан киши анын каармандарынын ролуна кирип айтса, аны угуп отургандарга кызыктуу болот. Мисалы мен өзүм балдарыма кечинде жомок окуп бергенде же айтып бергенде каармандардын ролуна кирип, жаш баланын же жаныбарлардын баласынын үнүн ичке кылып, чоңураак же каардуураак каармандардын үнүн жоң кылып окуп берем. Кээде улактын ордуна өзүнө окшоп маараганга туура келет, чымчыкка окшоп сайрашка, жада калса машинага окшоп вың деп жүрүшкө да туура келет. Демек, storytellingдин бир усулу угармандарды өзүнө тартуу үчүн окуяны, тарыхты кызыктуу кылып айтып берүү десек болот. Мен уккандан бир көргөн демекчи. Соңку жылдары анимациялар көбөйүп жатат. Себеби укканга караганда көрүүнү түрдүү сценарийлер аркылуу окуяны баяндап көрсөтүү күч алып жаткан учур. Pixar, Walt Disney, DreamWorks Animation жана башка чоң студиялардан баштап чакан топторго чейин чыгарган анимациялык тасмалар, кыска толук метраждуу кинофильмдер аябандай популярдуу болуп жаткан учур. Storytelling — факт плюс эмоция. Жарнама үчүн да storytelling колдонулат. Маркетингдеги бир ыкма, усул катары пайдаланып келет. Кайра эле кыргыздардын тарыхына карасак, белгилүү бир хандар, бектер же бийлиги акчасы бар адамдар жанына ырчы алып жүрүшкөн. Ал ырчылар хан бектерди аш тойлордо же башка бир уруулардын элдин жакшылыктарына барган учурларда мактап ырдашкан. Дагы бир нерсени белгилей кетсек, ашыкча болбос, окуя тарыхты баяндоодо айрым учурларда кайсы бир музыкалык аспап коштоосу мүмкүн. Бул дагы элдин угуучулардын көңүлүн буруу максатында. Кайсы бир компаниянын ишкананын кызыкчылыгына storytelling аркылуу иштеп, бүгүнкү күнү адамдар акча таап жатышат. Акча төлөгөн компанияга өндүрүшүн алдыга жылдырууга пайдасы тийсе, storyteller үчүн кошумча каражат табуу булагы. Storytelling кандай пайда алып келиши мүмкүн? Адатта белгилүү storyteller же баяндоочу аудиториясын же угармандарды өзүнө тартуу үчүн жеке тажрыйбасынан мисал келтирет. Анткени адамдар, угуучулар көбүнесе экрандын ар жагында отурган storytellerди бактылуу, бай адамдар катары кабылдап, ал ушул деңгээлге кантип жеткенине кызыгышат. Адам баласы ар кандай олуттуу кадам таштаарда, анын болочогу кандай болот, ошого бир сарепсип салып алганы туура болор. Storyteller болуп аудитория же угарман чогултууга кантип жетишсек болот? Силер деле YouTube'да, Facebook'та, Instagram'da жана башка соц тармактарда кээ бир адамдар күнүмдүк жашоосун баскан турганын же бала чагын жазып жүрүп эле өзүнө окурман топтоп алганын байкап жүрсөңөр керек. Стив Джобс ким экенин жакшы билесиңер. Жогорку окуу жайын аяктабай туруп, дүйнөлүк технологиянын атасы, белгилүү инсанга айлана алды. Ийгиликтүү storyteller болуу үчүн жогоруда биз айткан факт плюс эмоция, максат, тарых, баян керек. Окуяны тарыхты кайдан алса болот? Айланабыздан эле. Биз өзүбүз кабылбасак да башка бирөөнүн тагдыры, чалдыккан окуясы башынан өткөргөнү же башка бир тарыхчылардын ийгиликтүү storytellingге негиз болуп бере алышы мүмкүн.